Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык юбилейине арналган эстафетаны ачык деп жарыялап этесиздер. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына арналган эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде Ден соолук өмүр булагы спартакиадасы өттү. Эстафетага окутуучулардан турган Форсаж, Микс жана Спецназ командалары катышты. Аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде жыл сайын ушундай эстафета өткөрүлөт. Өткөн жылы быйыл 3-чү жолу өткөрүлүшү. Ар жылы биринчи 3 команда чыгат. Өткөн жылы ар бир бөлүмдө бирден команда алган элек. Бул 3 бөлүмдү аралаштырып 3 команда түздүк. Катышуучулар аралыкка чуркоо, алыстыкка, узундукка секирүү боюнча таймашты. Жыйынтыгында Спецназ командасы биринчи орунду камсыздады. Ал эми 2 команданын упайлары бирдей болуп, экинчи орунду алышты. Аларга жетекчилик тарабынан акчалай сыйлык жана грамоталар тапшырылды. Эстафета өтө кызыктуу болду. Ушул эстафетада биздин Спецназ командасы биринчи местага жетишти. Албетте биз шамдагайлык менен, ынтымактык менен бүгүнкү эстафетада биринчи орунду алдык деп ойлойм. Спартакиада өткөрүүнүн максаты окутуучулар спорт менен машыгып, ден соолуктарын чыңдоо, ошондой эле бош убактыларын туура пайдаланууга үндөө болуп саналат. Мен ойлойм, ушул окутуучулардын ден соолугуна, мектептин ушул иш-чараларына, мына быйылкы университетибиздин 85 жылдык юбилейине арналган абдан жакшы иш-чара болуп атат. Мен ушул өзүбүздүн командаларга ийгилик каалайм. Мугалимдерибиз ден соолуктарын чыңдап, мындан кийинки иштерине ийгилик каалайм. Бул спартакиада эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинде жыл сайын уюштурулат. Бул эстафета жыл сайын бизде болуп өтөт. Бул бизге салт катары айланып өтүп жатат жыл сайын. Бул эстафетанын максаты мугалимдерди ден соолугун чыңдоо жана спорт менен дайыма спорт менен жашоого максатында уюштурулат. Ош мамлекеттик университетинин ректору Кудайберди Кожобековдун буйругу менен Кыргыз Европа, Кыргыз Түрк, Кыргыз Россия факультеттеринин жана эл аралык мамилелер факультетинин аймактануу кафедрасынын базасында эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектеби түзүлгөн. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ош жаңылыктары.